Эми булардан кантип айыгыш керек десе, анда ушуну түшүнүңүз. Машалла. Эң биринчиси сиз өзүңүздү ниетиңизди оңдоңуз. Машалла. Биринчи ниетти оңдоо деген кандай десе, сиз ким экениңизди унутпаңыз. Сиз альхамдулилла мусулмансыз. Ла илаха иллаллах Мухаммад расул. Алладан башка сыйынып татык зат жок. Мухаммад Аллах Тааланын элчиси деп айткансыз. Татык зат жок дегенден кийин сиз Алладан башка эч кимге таянбаңыз. Ошол эле мезгилде сизди окутуп салган адамдан дагы, окуп койгон адамдан дагы, ошол эле мезгилде сиздин ичинде турган жинден дагы коркпогонго аракет кылыңыз дагы. Дайыма таваккал, Аллага таваккал кылыңыз. Аллага таяныңыз. Аллага таянып, машалла, өзүңүз эгерде эркек болгон болсоңуз, машалла, анда даарат усулуңузду алыңыз. Же ошо менен жай намазды коюңуз. Жай намазды коюп туруп 5 мал намазыңызга бекем болуп баштаңыз. Бул бир. Экинчиси, биринчи таваккалга турган болсок, экинчи намаз окуй турган болсок, үчүнчүсү садака бергенге аракет кылыңыз. Төртүнчүсү сиз субханалла колдон келишинче халал, адал нерселерге көңүл буруңуз. Арам нерселер болуп аткан болсо токтотуңуз. Эгерде катуу музыка угуп жүргөн болсоңуз, музыка окуганда токтотуңуз. Бул кадимки шариатта арам болуп эсептелинет. Ошол эле мезгилде субханалла кез-кезде ичип койгон болсоңуз, мейли пиво болсун, мейли бозо болсун, эми кичинекейде эчтеке болбойт дебестен, ошолордун баарынан токтотконго аракет кылыңыз. Жашооңуз, образыңызды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтмакчы, эң жакшы көчүү бул күнөөдөн сооп тишке көчүү дегендей, өзүңүздү күнөөдөн сооп тишке көчүүгө аракет кылыңыз. Аллаху акбар. Демек, урматтуу бир тууганым, мына бул ушул нерселер сиздин биринчи шагыңыз. Андан кийинкиси колдон келишинче, машалла, өзүңүзгө Куран аяттарды укканга аракет кылыңыз. Эң азында 3 күндөн 3 айга чейин деп коебуз. Рукуя аяттарын мынекен күнүгө кадимки даарда өзүңүз распорядок коюңуз. Мисалы, эртең менен жумуштун алдында багымдаттан кийин бир жарым саат угам, андан кийинки обед убагында бир жарым саат угам, андан кечине жатар жарым саат угам. Мисалы алса, кайсы мисалы биз башында айткандай жана Фатиха, Али Имран, Фатиха, Бакара, Али Имран сүрөсү, ошол эле мезгилде Ясин сүрөсү, Соффат сүрөсү, Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн мынекен өзүңүзгө колдон келишинче ушуну жаздырып алып, кассеталарга, дисктерге жаздырып алыппы, же болбосо флешка жаздырып аласызбы, телефонго көчүрүп аласызбы, ушундай кылып эме кылыңыз. Өзүңүзгө түзүп алыңыз. Эми караңыз. Дагы ошондой айтканда, эгерде сиз ушуларды укканда ар кандай нерсе болушу мүмкүн. Мисалы, дайыма баш ооруп башташы мүмкүн. Демек, сиз ошол башыңыз ооруп аткан болсо, анда рукуя аяттарын сууга окуп туруп, ошол нерсеге гусул кылыңыз. 3 күндө бир жолу болсо да болот. Мындай айтканда, күнү 3 күндө бир жуунуп турсаңыз да болот. Бирок ошол түшүнүшүңүз экен, ошол окулган сууну ысытпаганга аракет кылыңыз. Баягы жылымык эле сууга салыңыз, же болбосо баягы күнгө кичине жылытсаңыз да болот да, аны эч кандай эмес. Кээ бирлер айтат, күнгө жылыткан менен чакалай пайда болот деген. Бирок эми бул жерде мындай отко, күйүп турган отко аны жылытыш жакшыраак эмес. Ошон таза жерде жуунганга аракет кылыңыз. Эми таза дегенибиз бул колдон келсе өзүнчө баягы канализация агып кетпесе деп айтабыз, бирок ошондой болсо да эми шариаттагы өкүмгө айла, сиз эгер этажда жашаган болсоңуз айла жок, ошол жерде агса анын эмеси жок мындай. Бирок колдон келишинче тазараак жерлерде гусул алып, ошону башка жака төгүп салганга да аракет кылсаңыз жакшыраак экен. Мынакей, бул оңой нерселер. Ошол эле мезгилде Ясин, ошондой эле рукуя аяттар жазылган, сидр жалбырагы менен, шафран менен болгон аяттардан колдон келсе ичкенге аракет кылыңыз. Ошол эле мезгилде субханалла, күнүгө болбосо да черезден баягы зайтун деп коебуз, оливковый май менен өз денеңизди сүйкөгөнгө аракет кылыңыз. Аллаху акбар. Эгерде ушул нерселерден кыла албай турган болсоңуз, мына ошондон кийин гана өзүңүздү субханалла аяттарды кыла албасаңыз, ушул нерселерге, зикирлерге бекем боло албай аткан болсоңуз, анда мындай айтканда сизди даарылай турган адамга барганыңыз жакшыраак экен, машалла. Сизге субханалла эч кандай баягы мындай айткан мазарларды, мүрзөлөрдү тегеренип, тоолордон тоголонуп кереги жок экен. Сиз альхамдулилла мусулмансыз, Алланын китеби Куран менен, пайгамбардын сүннөтү менен айыгып кетесиз дегим келет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сүйлөп аткан адам, угуп аткан адамга караганда күнөөкөрүрөөк. Биз үчүн дуа кылыңыздар. Аллах Таала бар күнөөбүздү кечирсин. Ассаламу алейкум.